ДТП болуп калганда ушундай болуп калат экен, баягы учурунда айтып атпайм, жанагындай мушташ талашта болуп кетет. Бул ушундай көп нерсени полис чечип кетет да, себеби мамлекеттик орган МАИ мына биринчи эле келет, скорый помощьтер келет, тез жардам деп, аварийный комиссарлар чыгат. Себеп сиз деген ушундай учурга баягы такалып калсаңыз деген, биздин аварийный комиссар келип ушул болгон мыйзамдардын чегинде деген баарын көрсөтүп берет. Биз кээ бирде байкайбыз, баягы эки машина келип кагыша кетсе деген кыйкырышып, бири-биринин мойнуна алышпай, ал болсо андан кийин соттошуп, анан чыгымдарын бири-биринкин төлөбөй кетип калган нерсе болот. Биз болсо деген ошол учурда ушул юридика жагындагы деген чечип кетебиз. Бул жанаң эле мамлекеттик камсыздандыруу уюму эмес, жеке менчик компаниялар дагы так эле ушундай. Себеп мамлекеттик камсыздандыруу уюму биз жарандар менен эле бирдиктейбиз. Себеби алар дагы ушул эле мыйзамды аткарыш керек, биз деле ошо төлөм жагынан биз дагы ушул эле мыйзамды аткарышыбыз керек. Мыйзам баарыбызга бирдей эле жасалган. Биз дагы аткарышыбыз керек, жарандарыбыз да аткарыш керек. Ушундай жакшы жактары бар да.